Бул мына Ош шаары боюнча Сонунбек Калматович, Ошто смог барбы жокпу? Алишер Абдуллаевич, bizde негизинен Ош шаарында жакында ушул 2024 жылы атайын экологдор чакырып аппараттар өлчөттүк. Негизинен абанын булганысы бул көбүнчө азыркы эски базардын айланасында экен. Экинчи локация бул биздин мусор полигон бар Жапалак жакта. Ошол жерде экен. Ошон үчүн азыр биз мусор полигонду рекультивация ишти баштадык. Азыр 9 миллион евро ЭБРР менен 5 миллион грант. Кудай буйруса ушул 2025 жылы биз күз айларына толук түрдө Жапалакта жайгашкан полигонду көмүп рекультивация кылабыз. Ошондо смог маселеси толук чечилеби? Мындан сырткары бирок ачык айтыш керек. Ошол жер үйлөрдө айрыкча бизде деле көмүр жагат. Айрыкча Жапалак деген чоң бизде 65 миң эл бар. Ошол жерде ошол кыш мезгилинде смогту көмүргө байланыштуу байкалат. Себеби эми Бишкек менен бирдей эле да, ошон үчүн мындай чараларды көрүшүңүздөр керек. Азыртадан алдын ала чараларды көрүшүңүздөр керек да, негизи мен ошондой деп ойлойм.